Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 14 октябрга карата алынган жаңылыктардын кечки топтому. Кызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмокчумун. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчысын жана мүчөлөрүн дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. Эми Садыр Жапаров өлкөнүн легитимдүү өкмөт башчысы. Президенттин отставка боюнча маселеси бүгүн чечилиши мүмкүн. Маалымат жыйын аяктары менен президентке жолугуп, бул маселени аягына бүгүн чыгышыбыз керек деп билдирет премьер-министр. Кыргызстанда COVID-19 жайылып жатканына байланыштуу 118 ыкчам байланыш кызматы кайрадан ишке киришти. Бул кызмат 13 октябрдан бери иштеп жатат. Ага кайрылгандарга адистер COVID-19дун алдын алуу, андан дарылануу жолдору тууралуу медициналык кеп-кеңеш беришмекчи. Алдыда кененирээк маалымат. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчысын жана мүчөлөрүн дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. Жогорку кеңештин 14 октябрдагы чукул жыйынында Садыр Жапаров Кыргызстандын өкмөт башчылыгына бир добуштан шайланып, өкмөттүн сунушталган курамы жана түзүмү жактырылган. Жапаров депутаттардын алдында сүйлөп жатып, өкмөттүн курамында 15-20% өзгөрүү болорун билдирген. Ага ылайык өкмөт башчы бир топ кызматтарга жаңы жүздөрдү бекитти. Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында депутат Дастан Бекешевдин Крим чөйрө боюнча берген суроосуна премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстанда криминал түп тамыры менен жок болот. Алар менен катуу күрөшөм деп жооп кайтарды. Жана ошондой эле жаңы бекитилген өкмөт башчы өлкөдө саясий куугунтук болбой турганын, ага сөз берерин да кошумчалады. Муну менен катар премьер-министр өзүнө козголгон кылмыш иштерине да токтолду. Садыр Жапаровдун айтымында сот мурдагы чечимди жокко чыгарып, тергөө органдарына кайра кароого жөнөткөн. Анын айтымында сот чечими жокко чыгарылгандан кийин адам соттолгон деп эсептелбейт. Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Сиз ошолор жөнүндө суроо берип атасыз, билип атам. Күрөшөсүзбү? Күрөшөбүз. Катуу күрөшөбүз. Катуу күрөшөбүз, жок болот криминал. Келгиле мындай өнүккөн өлкөлөр сыяктуу ушу криминал деген анан тияк бияк дегендерди жок кылып, мындай таза өнүккөн мамлекетти түзөмчү силер жардам бергилечи ошого мага. Жогорку кеңештин премьер-министрди шайлоо үчүн чогулган 14 октябрдагы кезексиз сессиясында депутат Жанарбек Акаев талапкер Садыр Жапаровго кайрылып, өкмөткө сын айткан оппозициячыл саясатчыларды куугунтуктабай, алардын сынына көңүл буруп иш алып барууга чакырды. Бүгүн биз сизге кемчиликтерди ачык айтып, ката кетирсеңиз көзүңүзгө сайып көрсөтүп турушубуз керек. Оппозиция сөзсүз керек деген Жанарбек Акаев окуяда жаракат алган 1000ден ашык адамга компенсация берүү маселесин кароого үндөдү. Ал эми Садыр Жапаров компенсация маселеси каралып жатканын билдирди. Мындан тышкары Жанарбек Акаев Садыр Жапаровду тарапкерлерине кайрылып, ар кандай радикалдуу коркутуп бүркүтүүнү токтотууга чакырды. Президенттин өз арызы менен кызматтан кетүү же кетпөө маселеси бүгүн чечилет. Бул тууралуу премьер-министр Садыр Жапаров Ала Арча мамлекеттик резиденциясындагы маалымат жыйынында айтты. Журналисттер ага буга чейин өзү билдирген президенттин кызматтан кетүү убадасы боюнча суроо беришти. Маалымат жыйын аяктары менен президентке жолугуп, ошол маселенин аягына бүгүн чыгышыбыз керек. Эл президент отставкага кетсин деп аянтка чыккан. Бул маселени аягына чыгышыбыз керек. Башка жолу жок, деди өкмөт башчы. Эске салсак, премьер-министр буга чейин парламенттик кезексиз жыйында сүйлөп жатып, президент өкмөттүн курамы бекиген соң кызматтан өз арызы менен кетүүгө даяр экенин айтканын билдирген. Сооронбай Жээнбековду колдогон эл Ысык көл мейманканасына чогулду. Митингчилер Жээнбеков президенттиктен кетпеши керек деп эсептешерин жана Садыр Жапаров дагы президентти колдошу керек деген ойлорун айтышууда. Митингчилердин айтымында ал жерге өлкөнүн ар кайсы аймактарынан адамдар келишти. Парламенттин кезексиз жыйыны бүткөндөн кийин Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Анда форма номер 2-ни жокко чыгаруу, шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүү жана босого ченди 7%дан 3%га төмөндөтүү айтылган. Бирок конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрагасы Канат Керезбеков кворум жок экенин айтып, документти кароону кийинкиге калтырууну айтып, андан соң экөө кайым айтыша кеткен. Бири-бирине сес көрсөткөн эл өкүлдөрү залдан чыгып башка бөлмөгө кирип жулкулдаша кетишкен. Бул окуя боюнча Бирбол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов журналисттерге төмөнкүчө жооп берди. Мушташкан жок. Айтыштык деп көрдүк го. Айтыштык, мушташкан жок. Ким менен ким мушташты? Тей бөлмөнүн ичинде эмне болду? Бөлмөнүн ичинде эмнеге созуп атасыңар? Өткөзүп койсок болот эле го.
Бул коомчулуктун, партиялардын, элдин бүтүп аткан маселе болчу негизги. Ушуга кайдыгер карабай бүтүрүп койсок болот эле деген ишара мындай бири-бирибизге түшүндүрүп койсок. Негизи өткөрүп койгон мыйзам жол берет беле? Мыйзам жол берет болчу. Жол берет, депутаттар кетип калды. Не кылайын эми? Шаардык сот Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбековду үй камагына чыгарууга макул болду. Бул тууралуу 14 октябрда анын адвокаты Чынара Жакупбекова билдирди. Адвокаттын берген маалыматы боюнча Темирлан Султанбековду милициянын убактылуу кармоочу жайынан чыгарып келишет. Мыйзам боюнча мөөнөтү 10 декабрга чейин болушу керек. Эске салсак, 22 жаштагы Темирлан Султанбеков 4 октябрдагы парламенттик шайлоого катышкан. Ал Бишкектеги жапырт башаламандыкка байланыштуу 10 октябрда козголгон кылмыш ишинин негизинде Кой Таш айылында кармалган. 11 октябрдан тартып ачкачылык жарыялаганын журналисттерге айткан. Ал эми 12 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту Султанбековду номер 1 тергөө абагына 2 айга камоону чечкен. Жаш саясатчы кармоо учурунда сабалганын жана кыйноого кабылганын 12 октябрда кыйноого каршы улуттук борборунун мүчөлөрү менен жолугушууда билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев Кыргызстанда учурда парламенттин төрагасы да, премьер-министри да тергөө алдында жүргөн адамдар экенин айтты. Парламенттин 14 октябрдагы чукул жыйынында сүйлөп жатып, депутат Абдылдаев спикер Канатбек Исаевге байланыштуу бул көрүнүштү парадокс деп атады. Кыргызстанда COVID-19 жайылып жатканына байланыштуу 118 ыкчам байланыш кызматы кайрадан ишке киришти. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб билдирди. Маалыматка караганда, бул кызмат 13 октябрдан бери иштеп жатат. Ага кайрылгандарга адистер COVID-19дун алдын алуу, андан дарылануу жолдору тууралуу медициналык кеп-кеңеш беришет. Кыргызстанда коронавирус башталган март айынан кийин 118 кызматы ишке киргизилип, 10 сентябрда убактылуу токтотулган. Бул аралыкта кол борбордун операторлордун окутуу иштери жүргүзүлгөнү кабарлады. Республикалык штабтын маалыматы боюнча өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 50.201ге жетти. Ал эми акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда 330 кишиден COVID-19 илдети табылды. Жуктургандар Бишкекте 68, Ош шаарында 36, Ош облусунда 74, Баткен аймагында 43, Жалал-Абад жергесинде 70, Нарында катталган жок, ал эми Талас облусунда 9, Чүй өрөөнүндө 12 жана Ысык көл облусунда 18 киши катталды. Азыркы тапта 1960 бейтап стационарларда, ал эми 1801 киши амбулатордук шартта дарыланып жатат. Тилекке каршы бул илдеттен дагы 2 адам көз жумду. Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекит кежи сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк тааныша аласыздар. Ушуну менен кечки алынган жаңылыктар аягына чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.